Сүйүнүчтүү кабар. Өткөн суткада коронавирустан адам өлүмү катталган жок. Ырчылай Бекборбиев жана Урмат Усенов депутаттыкка аттанды. Ырчылар Бекборбиев жана Урмат Усенов депутаттыкка аттанды. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бекборбиев жана Маданият, маалымат жана туризм министринин кеңешчиси ырчы Урмат Усенов Мекеним Кыргызстан партиясы менен шайлоого катышат. Партиянын бүгүнкү өткөн курултайынан кийин эки артисттин сүрөттөрү дагы жарыяланды. Белгилей кетсек, аталган партияда Каныбек Иманалиев, Мирлан Бакиров, Марлен Маматалиев, Искендир Матраимовдор депутаттыкка талапкер катары бар. Кыргызстанда өткөн суткада коронавирустан каза болгондор катталган жок. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Анткени менен брифинг учурунда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев өткөн суткада Баткен облусунда бир бейтап пневмониядан көз жумганын айткан болчу. Бир аздан кийин министрлик маалымат кызматы техникалык мүнчүлүштүк кеткенин билдирди. Тагыраагы кече каза болгон бейтап тууралуу маалымат бүгүнкү статистикага кирип калган. Соңку суткада өлүм катталган эмес.